Анан алардын алды депутат болуп калды. Ражап Алиев менен тиги Абдубахап Боронбаев. Алар деле кусуп, чычып чыккан адамдар да кече жакында 260 миңден жемкор аталып чыккан. Элдин арасында болуп аткан сөздү айтыш керек. Президент өз эрки менен иштей албай жатат деген сөз кетип атат. Бузукулардын бар да президенттин айланасында. Эл ушундан дагы айтып атат. Бул президент не блогерби деп атат. Илгери Камчыбек Кыдыршаевич Сооронбай Шариповичке жалдырап, ыйлап көз жашын төгүп айтканда, Садыр Нуркожоевичти чыгарып коюңуз, ушул элге кереги тиет. Чиновниктер көбөйүп кетип батпагалы ак үй салып атабы деген ойдо калып атышат да. Былжырагандар былжырап турсун, Кудай кааласа Кумтөр жакында жумушун берет деп баштап атат да. Бул эми президенттин сөзү да меники эмес да. Бул дегеле ошо Ысык көл мейманканасынын тегерегиндеги ызы чуу бул өтө акылга сыйбаган акмакчылык деп атышат да көпчүлүк. Грубо эле айтыш керек да, бул нерсени орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат дегенде Ысык көл мейманканасынын тегерегиндеги ызы чуунун акыры президенттин аброюна өтө шек алып келет да. Аброюна шек келтирет бул нерселерчи. Себеби мен муну ачык айта аламын. Мен өзүм 20 жылдан бери СДПК партиясынын ардагери болом. Муну да жок кылышты да. Акыры жок кылышты. Анан буну ошол сиз айтып аткандын коомчулуктун тегерегинде кандай сөз болуп атканын ошо бийликтегилер уксун десе мен мындай эле ачык айтмакмын. Ошол Ысык көл мейманканасынын тегерегинден тышкары 16 гектар жер берип жибериптир деп айтып атат. Муну президент өзү моюндабады бул сөздү. Мен эч кандай мейманканага бир сом акча бюджеттен акча иштеткен жокмун. 16 гана гектар жер берип койдум деп атат да. Ушуну укканда элдердин ушунчалык наразычылыгы күчөп кетти да. Эгер биз 16 гектар жерди 4 сотуктан бөлө турган болсок 425 кишиге үй салганга берсе болот экен муну. Эсептеп чыктык да. Анан ушул заманбап, тем более бул азыркы центральный жакшы жердеги бага алып келе турган болсок, эми действительно 180 миллиондон деп атат. 30 миллион это мягче сказано. Карабайсызбы эми? Ошол ак үйдү салыштын ордуна, ошол мейманкананын алдына, бул да исторический, бул илгертен калган бул мейманкананы, муну сактап койсок болот болчу өзү негизи. Муну бузуштун кажети жок болчу. Бизде бир эмес 2 ак үй бар да. Анан көпчүлүк айтып атпайбы, эмне 2 ак үйгө батпай атабы булар? Деги эле 3-чү ак үйдүн куруштун кереги бар беле дегенге бул элдер айтып атат да, кереги жок эле, андан көрөкчө мектеп курбайбы, 275 мектеп урайын деп, кулайын деп турат да. Көпчүлүк балдар алла менен, мугалимдер алла менен сабак өтүп атышат. Бул бир. Экинчиден, мектептерден тышкары деги эле ошол асман шарында кошкон, асман шарын куруштан алдын, ошол мейманкананы ак үйдү салыштан алдын ушул жердин ордуна анан качан булар айтат, бул бизде ошол жок дегенде 7 областка бизде эмне көп азыр колдо бар. Сырыёну айтайын, мен алтын менен башканы айтпай эле. Тери мисалы үчүн, жөнөкөй эле териден баштайын да, койдун териси, эчкинин, жылкынын, уйдун териси бизде деген союлуп иштетилбей жатат. Жок дегенде 7 дубанга бирден кож комбинат, анан кийин тигүүчү фабрика тигип койсо бут кийим. Азыр кожуны ботинка жок, биз карпандан, Кытайдын мына жасалма кайшынан кийип бир жылга жетпей жыртып атпайбы. Биз эгер кожуну тиге турган болсок, кеминде 30-40 миңден сатыла турган бизден эме да. Терин ашата турган кишилер чыгат, ошону магазинге коюп, бул жумуш менен камсыз болду дегенде, ошол ак үйдү курган акчага, мисалы үчүн ошол да кеткен акчаларга асман шарын ошо жерде сатып болсо да ошондой нерсени кылса болбойт беле деген байма-бай сөздөр айтылып атат да. Анан кийин бир сөз айта турган болсок эле, урматтуу президентибиз соцсеттен чыгып туруп эле элге кайрылуу жасап атат. Бул жалгыз алдында
информационный отдел бар го, аларга айтпайбы уруктап, ар бир министрлик айтыш керек, маданият министрine айтыш керек, же болбосо өзүнүн кол алында ошол кишилер өзү чыгып туруп элге жооп беришинин кажети жок болчу өзү негизи. Эл ушундан дагы айтып атат, бул президент эмне блогерби деп атат. Сөздүн ачыгы да бул, эми бул нерсени айтыш керек да, бул нерсени айтып, анын өзүнүн моюндаган сөзү бар да, кече Али Токтонкунов деле айтпадыбы? Президент кыргыз элинин бардыгына жакшынакай кайрылуу жасады. Урматтуу кыргыз элим, мен жалгызмын. Соцсет аркылуу, же болбосо кат аркылуу ушундай болуп аткан көйгөйлөрдү мага жеткирип туруңуздар деген үчүн биз дайыма ушуну ачык жана айкын айтып атабыз да. Анан кийин Куугунтукташтын сын айткан кишилерди, Баймабашевлерге окшогон журналисттерди куугунтуктап, анан кийин көргөн жерде урук токмо калыштын кереги жок. Эл көрүп билип турат. Буларды 2 көз болсо 6 миллион эл карап билип турду да ушун жөнүндө. Анан кийин кыскача айтканда, ушул азыркы мейманкана жөнүндө өтө чоң катачылык кетирди да. Бул мейманкананын ордуна ак үй куруштун деги эле зарылчылыгы жок болчу да. Бизде 2 ак үйгө эми элде да ушундай түшүнүк пайда болуп калды. Эмне чиновниктер көбөйүп кетип батпага ак үй салып атабы деген ойдо калып атышат да. Иним. Азыр элдин арасында байма-бай ушундай наразычылыктар айтылып атат. Муну президент туура кабыл алыш керек. Анан бүгүнкү ошо соцсетте өзү жарыялаганда кыскача бир сөз айтып коеюн. Менин жанымда мен чындыгын айтыш керек да, эски жомкорлордун бардыгы президенттин айланасында азыр эл айтып атат. Бузукулардын бардыгы президенттин айланасында. Элди карапайым эл ушул Садыр Жапаров иштеп берет деп шайлаган кишилерди элдин арасынан бузукулукту издеген бул акылга сыйбаган акмакчылык деп айтам да. Эл Садыр деп ыйлап бакырып алып келип койгон кишилерди бүгүнкү күндө соцсеттен элдин арасында бузукаларды жазалайм деген бул коомго өтө жат көрүнүш болуп, эл өтө капа болуп турган мезгилде иним. Мындай сөздү вески мындай признание кылбаш керек элге. Айтыш керек эле, урматтуу кыргыз элим, же болбосо бизде сөз укугу бар, конституциялык укугубуз бар, сын айтканга иштеп аткан бийлик бутактарына сөз эркиндиги бар да бизде. Мынакей кечеги эле ошол Луис Айла айтып кеткенде, кече күнү айтып атпайбы? Кыргызстанда сөз укугу жана адам укугу дефицит экен деген сөз билесизби? Эмне деген сөз бул? Бул сөздө термини мындай чукуп келе турган болсо, бул акылдуу кишинин сөзү бул. Дефицит деген сөз адам укугу жана сөз укугу чектелүү экен деген сөз, бул өтө бул мамлекетте мындай нерсе жок дегенди билдирет. Эми ошол азыркы эмеге эле улай эле ак үйдүн салынышы боюнчачы ошол айрым манашчылар, маселен ошол Дөөлөт Сыдыков айтып чыкпадыбы? Манас айылынын чегине дагы кирип кетип атат, ошол 1 гектар жерди дагы ошол алып коюп атышат деген үмүндөчү. Анан Манас айылынын боюнча деги эле кандай пикирдесиз? Эми чындыгын айтканда, иним Манас деген бул өзү биздин жаш мезгилден бери бул идеологияда, бул Манас түшүнгөн адамга идеологиясы жок мамлекет бул өнүкпөйт эч качан. Биз жаш балдарды Манас деген атабыз болгон, баатырыбыз болгон, кыргыз элин сактап калган кылычтарын, анан кырк чоросун ушундай деп айтылып келген, биз туутуп келген кыргыздын адеп салтын, каада салтын, үрп адатын ошол Манастын тегерегинде алып келе жатабыз да. Ошол Манас центрин ошол жердеги талкаланып, ошол ак үйдүн салынып аткан ак үйдүн аймагына кирип кетти деген сөзгө элдин баары капа болуп атат да. Бул Манас биздин кыргыз элин тааныткан, кыргыз элинин үрп адатын, каада салты менен кошо баатырлыгын, эрки күчтүүлүгүн алып келаткан бул Манас да. Муну эч жашыра албайбыз да, бул биздин тарыхыбыз бул нерсе. Ошол тарыхыбыз байланышкан жерде талкалап кирип кетип, ошол ак үй салыш бул акылга сыйбаган акмакчылык деп билем да эми. Түшүнүктүү. Анан президент Садыр Жапаров ошол жакында эле, 1-2 күн мурда эле
кабар агенттигине өзү бир кеңири маек куруп бербедиби? Ал боюнча таанышып бир окуп чыккан чыгарсыз. Буга эгер окуп чыккан болсоңуз кандай көз карашта калдыңыз? Президент айткандары, берген түшүндүрмөлөрү сиздин укугуңузга толдубу, ынандыралдыбы дегендей? Эми мындай да, бизде азыр Кыргыздын элдин арасында ушундай бүдөмүк сөздөр сүйлөнүп жүрөт да. Элдин арасында болуп аткан сөздү айтыш керек. Президент өз эрки менен иштей албай жатат деген сөз кетип атат. Мунун тегерегинде бүт эле ушул президентти анга түртүп аткан кишилер турат деп атат да. Анан президент кандай, канчалык түрдө туура айтып, туура эмес айтканына эл ишенип, ишенбей туруп, мен сөздүн ачыгын айтайын энем. Чындыгында 100% же 60% же 70% президенттин сөзү туура деген сөздө эл, бул эл уже мында кандай десем, күмөндөп калды да, күмөндөп калды. А мурда мынакей багы президент алып келиштен алды. Мен чындыкты айткан кишимин да 2020 жылга чейин Садыр Нуркожоевдун сөзүн биз тутуп ушул киши чыкса, кыргыз элин, кыргыз мамлекеттин алдыга алып кетет деген ойдо болчубуз да. Уже 5 апрелден кийинкиси такыр башка кетип калды да. Сиздин сөзүңүзгө жооп бул күмөн да. Ишенип, ишенбей турат да ушул нерсеге айтканына, сөздүн ачыгы. Деги эле жалпы эле ошол берген маек боюнча кандай комментарий берет элеңиз сиз? Эми кандай, мен сизге айтпадымбы? Бул айткан сөзгө сиз айтып атпасыз, мен бергенде менде эле күмөн да, менде эле. Толук ишеничте эмесмин да. Себеби мен айланасында кишилерди көрүп туруп, мен президентке ишенич бере албайм да. Мен качан ишенем? Президент азыр единолично Кыргызстанды башкарып аткандан кийин президенттин указы айтканда башында мен элди угамын деп. Биз айтып атабыз, Паланчаев эскиден келген жемкор айланайын алып сал десек, жок, албайт бул кишини. Элдин сөзүнө макул болбой жаткан ушундан эле. Биз ана кандай макул болобуз? Эми көрдүңүз да, эми мен ашыкча сөз сүйлөп койсом, мен кечирим сурайм азыр силерден. Мынау жемкорлор жөнүндө, кустурган жөнүндөгү сөздү билесиз да, мен эланан алардын алды депутат болуп калды. Ражап Алиев менен тиги Абдубахап Боронбаев. Алар деле кусуп, чычып чыккан адамдар да кече жакында 260 миңден жемкор аталып чыккан. Алардын алды депутат болуп калгандан кийин мен президенттин айтып аткан сөзүнө мен чындыгында күмөнүм бар да. Толук ишене албайм. Түшүнүктүү. Анан деги эле Кумтөргенин дагы өзүнүн өткөн Кыргызстандын караман өткөнүн жарыялабадыбы? Ооба. Анан бул боюнча дагы ошол коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып, дагы деле баягы кызуу талкуу жаралып, аягы токтобой келет да. Анан ушу кабар агенттиги дагы ушул боюнча сурообуз атса, азырынча ага жооп бербей кое турууну, 3 айдан кийин келишим толук күчүнө киргенден кийин баардык нерсени ачыктай тургандыгын, азыр ошо президентти ошол нерседен бир упай жасап алууну каалап каралап аткандар уялып каларын айтып баса белгилеп кетиптир да. Анан деги эле ушул Кумтөргенин бизге өтүшү боюнча, ушул Кумтөргенин айланасындагы акыркы окуялар боюнча кандай пикир билдирип кете аласыз? Эми Кумтөр боюнча айтканда, Кумтөр бул Садыр Нуркожоевдун түрмөдөн чыга турган элдин алдына аверин көтөргөн визиттик карточкасы болчу. Бардыңыздар билесиздер да. Бул Садыр Нуркожоевдун визитный карточкасы. Кандай бол, любойсуна кандай болгондо да Кумтөрдү ишмердүүлүгүн ошол жерден. Мына азыркы мезгилде 26% үлүшүбүздөн ажырадык. Октябрьский соттун чечими менен 3,5 миллиард доллар ошол биздин ошол багы мыйзамсыз биздин жаратылышыбызга уруксатсыз кирип талкалагандыгы үчүн экологиядан ошол 3,5 миллиард долларды төлөш керек болчу. Биз мындан кур калдык. Бизге азыр хвостохранилище менен толгон сианид менен. Анан кийин ошо Петров көлү деп атпайбы, өзү айткандай, президент өзү айткандай. Ошо пленкаларды жука төшөп койгон, анан кийин бизден мына деги эле мына Сарууда мутант төрөлүп, ошонун мал адамдарды, эми ушуга окшогондордун бардыгын далилдеп келтирип, тигилерге биз далилдеп туруп 3,5 миллиард доллар мындан куруп калдык.
Анан кийин международный эксперттер мындай кылды да, ошо Кумтар менен соттошуу от греха подальше, бизден имиш түшпөсүн, ушул баягы бүткүл дүйнөлүк соттон. Давайте Кыргыздан вот этот Кумтар отдадим. Деди дагы Центр Голд биздин өлүшүбүз менен бүт бардыгын алып кетти дагы. Мындай да ошолор айтып атпайбы, мына орустун бир интервьюсун неме соцсеттен окуп калдым. Бизге толгон мусор менен пустой ведро дали нам. На, кыргыздар, силер ала бергиле деп койду. Муну түшүнүп аласыз өзүңүз. Это что значит? Мусор толгон курук чаканы карматып койду да. Анан кийин кандай болуп иштетип кетет? Хорошо, сиз айткан 3 айдан кийин президент эле өзү интервью бербеди. Былжырагандар былжырап турсун. Кудай кааласа Кумтөр жакында жумушун берет деп баштап атат да. Бул президенттин сөзү да меники эмес да. Биз туура сөздү сүйлөбүз. Соцсетте ошого окшогондорду ким жазган болсо, ошону издеп таап жазаласын. Биз аларды талкуулаган адамдарбыз. Биз асмандан же бир жактан албайбыз. Бул жазылган нерселер да. Өзү айткан да, бул багыл Петровкөр жарылып кетсе, Казакстанга чейин ууланат деген бул менин сөзүм эмес да. Эмнеге биз ошолордун бардыгын хвостохранилищени бекемдетип алып, багыл жаратылышка келтирген зыяндарды төлөтүп алып, тигилерди кой берсек болобу эле? У нас было шанс такое. Болуш керек эле да. Мен теңиз бөлтүрүк билет, бардыгын эле азыркы мезгилде жогорку кеңештин депутаты бир жарым жума мурун айтты. Кыргызстанда азыр 12 чоң Кумтөрдөн тышкары кең казылып атат деди. Пожалуйста, архивти карасын. Президентке кайрылуу жасады. Ошол 12 алтын казылып аткан алтындын канчасы биздин Кыргызстанга канча пайда алып келет, кайсынысынан биз канча үлүш алабыз, ушуну ачыкташыбыз керек эле. Урматтуу президенттер, ушулдагы элдик депутат Эйман-Нур партиясынын лидери Нуржигит Кадырбековдун кайрылуусу жоопсуз турат да. Биз деле күтүп атабыз элдерди эле. Көрүнгөндөн карыз акча ала бербей, ошол алтын кендерибизден түшкөн алтындар дегеле ошол акчалар келсе, биздин кыргыз мамлекети оңолуп кетсе деген эле ниеттебиз эми биз. Биз эмне жыргаганыбыздан соцсетке, интернетке акча салып алып айтабыз, ушуну жеткирсек биз ошол бийлик башындагы ошолор иштесе дейбиз да. Бирок натыйжа жок да ушул мезгилде. Анан абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев койдош окуясы баш болгон бир топ иштердин алкагында убакыт кармашып отурбайбы? Ооба. Бул боюнча дагы ошол айрымдары кандай болсо да экс президент аны чыгарып коюш керек эле, кой таш окуясы боюнча баягы кош стандарттуу саясат жүрүп атат дегендер болсо, президент өзү дагы ошол эч кандай чечим чыга элек азырынча. Эгерде адам укугу тебеленген болсо мен өзүм киришем, соттун чечими чыксын, анан ошого жараша иш кылабыз дегендей маанайда пикирин билдириптир да. Анан деги эле ошол Алмазбек Атамбаевдин абакта жатуусу боюнча кандай көз караштасыз? Эми биринчиден айтканда, Алмаз Шаршенович Атамбаев айтып атпайбызбы? Биз 20 жылдык стаж менен биз өзү СДК партиясынын ардагери болом өзү негизи. Эми чындыкты мен айтып атпаймынбы? Түз көз караш менен айтканда, Тошто Жээнбеков менен экөөнүн ортосундагы чырдан келип чыгып, мамлекетке президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин таза өткөрүп берип, мен кыргыз элинде жүзүм жарык болсун, мен ашыкча отурбайын деп өткөрүп бергенден кийин бул кишиге кандай жалаларды жапты, кандай болбогон күнөөлөрдү коюп бул кишини камап жибербеди Жээнбеков. Ошонун айынан бүткүл түштүк регионуна мен жакында айттым ушул нерсечи, биздин тарапташтарыбызга сатып кеткен, жалган жерден каматып жиберген кишинин фамилиясы бар, Жээнбеков Сооронбай Шарипович деген. Деги эле ошто саткын келет деген сөздөн алыс болгола, урматтуулар. Мына ошол азыр ошол кишиден чогуу эле жүрөбүз эми. Бул киши кандай кылып сфабриковать этип Атамбаевди каматып жиберди? Камаган сот дагы бар да, келечекте жооп берет да бул. Жашоо бумеранг дегенди билесиз да. Атамбаевдин мезгилинде биздин жашоо жакшы болгон кыргыз эл бардыгы билет. Анан кийин чындыгында мен ишенбейм ошол кишинин урдаганыначы. Калшы жагын урдады, кандай кылып урдады.
мен ишенбейм да, эгер уурдаган киши болсо бул мамлекеттин чылбырын бекем кармаган өткөрбөйт болчу да бул киши. Мен ушундай өзүмдүн чечимим бар да. Эгер деги эле ушу мамлекетке кыянатчылык кылып бирдемелерди уурдаган болсо, бул киши президенттикти өз ыктыяры менен өткөрүп бербейт болчу. Азыркы бул эми бул мен ушул жекече пикирим бул өзү. Сооронбай Жээнбековдун атам Алмаз Шаршеновду камап койгону бул камаган сот дагы, тергеген прокурор дагы келечекте жооп берет да бардык нерсеге. Бул адам тагдыры да. Ушул мезгилде жашы өтүп калган кишини камакта кармап отурушу бул акылга сыйган акмакчылык деймин. Азыркы келген президент эле кой бул Жээнбековдун мезгилинде куугунтукталды эле деп чыгарып койсо болот болчу өзү негизи. Анысы аз келгенси октябрь окуясын жармаштырып атышат. Бул эми туура эмес да. Бул жерден октябрь окуясында чыккан 14 партиянын лидерин алып келиш керек болчу. Бардыгын алып келиш керек болчу. Бардыңар бар элеңер го. Ордо бар эле, тиги чоң казат бар эле, мекеним Кыргызстан, биримдик. Толгон токой партиянын жетекчи бардыгы ошол жерде болчу да. А бул жерде эсептөө эле киши жат, Курсан Асанов менен гана Жеңишбек Молдокматов жүрөт. Анан алар алып отурса президент болуп отурбайт беле. Мен ойлойм, азыркы болуп аткан нерсе ушул окуяларда азыр сот жүрүп атат, башка жүрүп атат. Буну бардыгын тегиз караш керек да, адам укугун. Анан эми бул нерсе Атамбаевга тагылып камалып турган күнөөсүнө единолично Жээнбеков Сооронбай Шарипович келечекте жооп берет буга. Камаган ошол киши да. Мен азыркы президенттен сурап элем, илгери Камчыбек Кыдыршаевич Сооронбай Шариповичке жалдырап, ыйлап көз жашын төгүп айтканда, Садыр Нуркожоевичти чыгарып коюңуз, ушул элге кереги тиет, эл үчүн иштеп берет дегенде, ошондо мен жазган Фейсбукка: урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз Садыр Нуркожоевич чыгартып жок дегенде премьер-министр кылып коесуз, иштеген ишине анан кийин иштей алса, сиз элге айтыңыз, мына силер Садыр дедиңер эле, Садыр иштей албайт деп көрсөтүшүңүз керек эле. Давно чыгарышыңыз керек эле бул жигитти деп жазган кишилердин бири менмин өзү. Чыгар деп. Азыркы мезгилде Алмаз Шаршеновдун түрмөдөн карашы чыгарып алып турса, бул киши кой таштан илгери качып кетпеген киши, бул үйүндө жүрүп эле келе берет сотко. Түрмөдө камап кыйнаштын кереги жок да бул кишини. Чыгарып коюш керек. Ол киши 9-га чакырса 7-де барат да, мен ушуга ишенем өзү. Ден соолугу эми карыган киши возрастнойду билесиз да, эми карыган киши тиякта өзүнчө эле кыйналып жатат да. Мен акыркы сунушум, эгерде Камчыбек Кыдыршаевич уккан болсо, илгери ушул Садырды чыгарыш үчүн ыйлаган көз жаш деп да. Мен деле ыйлап жиберейин деп, бирок көз жашым чыкпайт экен да. Мен чындыкты сүйлөгөн адаммын. Бул кишини чыгарып коюп деле сурай берсе болот да. А то, что насчет Батукаев, то, что влепили 11, это абсурд уже. Муну жооп бере турган генеральный прокурорду камаш керек болчу. Не Атамбаева, а генеральный прокурор, который отпустил вот этот Батукаев. Мыйзам генеральный прокурордун колунда болот. Он мог протестовать. Туурабы? Мыйзамдын кожоюну ким биздин мамлекетте? Прокуратура. Керек болсо президенттин чыгарган токтомун артка алып коюшка акылы жетет да. Ушунда полномочия бар да. Ушундай энем. Атайын убактыңызды бөлүп, бизге маек берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Иштериңизге ийгилик.